رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мээримдүү, ырайымдуу, борекер жараткан Аллахтын аты менен баштайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө анын рахматын, берекесин жана саламын тилөө менен биргеликте момун айымдын 30 күнү кайрадан сиздер менен биргеликте. Ал эми бүгүн биз куттуу эфирибизде ушул айдын урматы болгон Кур'ани Карим жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ал эми бул тууралуу бизге сүйлөп бериш үчүн Кур'ан хафизасы устаза Адинай биздин конокто. Устаза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саламаттар болсун. Жана бизди чакыргандарыбыз үчүн Аллах ыраазы болсун сиздерди. Рахмат. Деги эле устаза, ошол Кур'ан илимин баштаардан мурда эжелерден көп келген суроолор бар. Ошолордун бири кайсы сүрөдөн баштасам жеңил болот? Бул Кур'ан бул ыйык Аллах Тааланын сөзү деп айтылат. Жана аны жаттоодагы ар бир адамга балким ыйгара бербейт. Жана ошол суроо чындап эле кайсы жерден баштап жаттасам деген. Бизде көбүнчө Кыргызстанда мындайча айтканда 2 метод менен жатташат. Биринчиси бул Кур'андын кыска сүрөлөрдөн баштап, Нас, Фарак жактан баштап жаттап, Бакараны көздөй жаттоо. Көп учурда бизде өзүбүздүн жаттаган метод ушул кыска сүрөлөрдөн чоң сүрөлөргө өтүп жаттоо. Анын экинчи метод деле бул турецкий метод деп коет. Турецкий метод дагы аябай жакшы. Ал өзүнүн методу бар. Бирок биз өзүбүздүн жаттаган, өзүбүз билген нерсени гана кеңеш бере алабыз дегендей. Өзүм жеке кеңешим, мен ошол жактан жаттагам, жана силерге да ошондой кеңеш берем. Кыска сүрөлөрдөн жаттап, жайдан ар бир нерсени негизи намазга кошкондо, сүрөлөрдү намазга кошкондо бышат дейт го. Жайдан сүрөлөрдү, кыска сүрөлөрдөн жаттасаңар да жакшы, жаттап, жайдан намазга кошуп бышыктап кете берсеңер да болот. Сонун. Сиз айтсаңыз, негизи эле ошо Кур'ан жаттоодо өздөрү айымдар, кызыккан айымдар өздөрү окуп кете берсе болобу, же устазга кармануу бул милдеттүү түрдүү? Негизи устазга кармануу көбүн эсе милдеттүү деп деле айтса болот. Себеп дегенде үйрөнүү жерде айта турган болсок, бул үйрөнүү адам үйрөнгөндө ар жерде көп эреже бар деп айтылган Куранды. Кээде ушундай учурлар болот, сен Куранды так көп бардык мындайча айтканда тажвидтерди билесиң, жаттайсың, бирок билгенмен билип, ошончо билсең дагы устазга тапшырсаң, ал жерден ката келип чыгат да. Ал эми ошол жаттап билген жеринден гана ошондой ката болуп аткандан кийин, бул жагын жаттап атканда обязательно абзел деп айтса болот да, устазга тапшырып, үйрөнүп, жеке өзүнөн үйрөнүп, тактап далилдеп үйрөнүп алган жакшыраак да. Анткени Кур'ан бул Аллах Тааланын сөзү, анын ар бир аяты, ар бир тамгасы, жада калса харакаттарына чейин, созулуштарына чейин ушундай маанилүү. Аны бир кенеде харакатынан бир жерден ката кетирсең, маанисин өзгөртүп чоң күнөөмдөй алып алышы мүмкүн да. Ошол себептен жеке устазга тапшырыңыздар, устазга тапшырган жакшы. Анткени бул Кур'ан оңой, жөнөкөй нерсе эмес. Жаттаганга жеңил болсо дагы, балким бирок устазга кармануу бул жакшы, көбүн эсе жакшы болот. Сонун. Айтсаңыз, деги эле ошо Куранды окуган эже-сиңдилерге, же болбосо жаттаган эже-сиңдилерге бизде ушундай суроо болот да, көп суроо беришет. Куранды түшүнбөй эле жаттап алуу пайда береби деген? Ооба. Кээ бир риwayatlarda даже келсе дагы Куранды түшүнбөй жаттоо бул пайдасыз деп келсе дагы, бирок Куранды оку, түшүнбөсөң да оку пайда. Анткени андай ушундай жерлер дагы бар да, адептерине карап айта турган болсоңчу, анткени Куранды өзүн ачуу, Куранды ачып кармоо дагы бул урмат сыйыңды көрсөткөн үчүн, тарат менен кармап урмат сыйыңды көрүп жакшы көргөзгөн үчүн анын да өзүнчө соо бар да. Анткени Аллах Тааланын сөзү ыйык болгондуктанчы. Ал эми кармап ошондой жакшы көргөнүң үчүн эле сооп болот, бул оку дагы өзүнчө сооп болот да. Балким кээде мындай деп да айтса болот да. Кээ бир адамдар бар, кээде болот ушундай Куранды түшүнөт, арабчаны билет, бирок окуганда маани бербейт, балким жүрөк менен түшүнсө да жүрөк менен окубайт да. Бирок кээ бир адамдар бар, ушундай окуйт, түшүнбөйт, Куранды түшүнбөйт, арабчасын билбейт, бирок түшүнгөн ушундай түшүнгөндөй болуп жүрөк менен окушат. Жүрөк менен окуп ушундай сүйүү менен, якын менен окушат. Анткени Курандын максаты бир гана түшүнүү менен эмес, аны жүрөк менен жакшы көрүп, Аллах Тааланын сөзү экенин билип окуудан да көбүн эсе бул ошол жерге да маани берилет да. Ошол себептен бир гана түшүнүү эмес, балким кээ бир адамдар Куранды түшүнбөсө дагы түшүнгөндөй кылып жакшы көрүп, жүрөк менен окуса, сообу көбүрөөк болушу мүмкүн, Аллах Таала көбүрөөк жакын болушу мүмкүн деп айтса болот. Анан ушундай дагы риwayаттар бар. Ким Куранды
түшүнбөсө дагы бирок окуп жатканда түшүнгөнгө аракет кылып түшүнгөндөй кылып окуса Аллах Таалага өзү түшүнүк берет деп айтат. Сонун. Жанагы Куран жаттоодо ар кандай сыноолор келет эмеспи? Сизге ушул жактан кандай сыноо болду эле? Кандай кыйынчылыктар болду же болбосо? Курандан мага жеке эми ар ким баардык эле адамдар Куран жаттоодо чындап эле сыноолор көп келет. Биз окуп жүргөндө көп ар кыздай ортосунда сөзсүз мен бүтүрө албайм деген сөздү обязательно айтышат да көп кыздар. Көп учурда менде деле болгон. Көп ушундай мен жаттагым бүтүрө албайм окшойт дейм, бирок такыр кое бере албайсың да. Жок, мен мындай өткөзө албайм, мен элестете албайм өзүм жаттап бүткөн эмесмин, бирок көп нерседен кыйналгам. Көбүнчө мындай Аллах Таала ар кимге ар кандай зээн берет экен дейт да. Зээн берет, туруп зээниң жакшы болуп келатып, аягында начар болуп калат экен да. Ошондо кыйналат экенсиң да, ушундай зээн керек болгон учурда, акыркы жылдарга калганда керек болгон учурда ушундай зээниң кыйын болуп, кайра барып тапшырган, ошол мага аябай кыйын болгон. Балким бир эмоцияңызды билгим келип атабы, же балким мен ошол нерсени өзүм да бир көз алдымдан өткөзгүм келип атабы, ушундай суроо пайда болду. Ата-энеңизге биринчи жолу Куранды жаттап бүткөнүңүз жөнүндө кандай кабар бердиңиз? Мен ата-энем негизи билет болчумун. Атам менен ата-энем менен ар дайым негизи эле Куранды бүтөм деп чечимге келгеним бул ата-энемдин себеби болгон да. Анткени ата-эне Куранды себепчи жана мындай мотивация көп нерсе ата-энеден зависит экен да. Мен эмне кылсам деп ойлоп жүргөндө атам мага бүт деп эч качан мени кыйнап айткан эмес да. Ата-энем мага сен Куранды бүтсөң кандай сонун болот эле, кыйнабайм, 15 жаттасаң деле жетет, 20 жаттасаң деле жетет деп айтат эле, бирок сен бүтсөң кандай сонун болот деп мага ушундай өзүнүн ушундай каалоосун, мечтасын көрсөткөн. Ошону көргөндө мен бүтөм деп ошолго чейин ардачы мен аягына бүткөнчө чейин ата-энем менен кабарлашты. Кандай болду, кыйналып атасың, эмне болосуң деп жана мен бүткөндө гана кабар берген жокмун. Мен бүтүп жатканга чейин мен аягына чейин ата-энем менен поддержка болуп, аягына чейин ошол мына эртең мына деп кабар өзүнчө берген эмесмин. Мына бүтүп атам деп алар менен чогуу кабардар болуп турушкан ар дайым. Демек кыйынчылыктарды жана жакшылыктарды бирдей жоон терири менен сезген тургайсыздарбы? Жакшы сонун болду. Устаса деги эле ошо Куран үйрөтүүдө буга чейин баягы үйрөнүү боюнча сүйлөсөк, эми ошо үйрөтүү боюнча сөз кылсак, Куран үйрөтүүдө сиз өзүңүз кайсы кыйынчылыктарды сезип атасыз? Устазалар баскан жолдун кайсынысы кыйын экенин билип атасыз? Кыздарга үйрөтүүдө ооба. Кыздарга үйрөтүүдө бул эми көп кыйынчылыктар бар, бирок көбүнесе биз жаңы сабак берип жүргөнгө караганда биринчи көрүшүм азырынча бул кыздардын кээ бир кыздардын окуусу келбеген кыздар болот. Мындайча айтканда каалоосу аз же болбосо максаты жоктой, желаниясы болот го, каалоосу аз кыздарды окутуш мындай күнүгө окуу, мындай кыл, мынтип чыгар, тигини айт, бул таман мындай айтасың деп окуусу келбеген кызды окутуш бир аз кыйыныраак экен да. Анткени кээ бир адамдарга окуусу келет, бирок кыйналып окуйт. Ал адамдын аракети бар болсо анда сага жагымдуу да. Сен аны менен кыйналып атса дагы 100 жолу айтып берип окуткуң келе берет да. Айтып бере бересиң. Ал эми окуусу келбеген, каалоосу жок адамды, мындай аракет кылбаган адамды окутуш, экөөнө тең бирдей эле аракет кыласың да, бирок аны кыйнап окутуш бир аз кыйыныраак болот да ошол адамдарды. Бүгүнкү күндө экран ар жагында ошо жаңы Куранга түшсөмбү же Куран жаттасамбы деп турган эже сиңдилер албетте бар. Айрыкча бул Рамазан айында биз баягы Куранга болгон мамилебизди өзгөрөт эмеспи? Ошол эжелерге кандай сунуш, кандай кеңеш айта алат элеңиз? Куран дейт да, Куран бул нур. Куран жаттаган баардык Куран окуган үйлөрдө нур болот дейт. Анан жеке мындай аял заты биз көбүн эсе үйдө жүрөбүз, көбүн эсе үйдүн мындай балдарга тарбия бизден көбүн эсе болот. Анан аялды баардык эле адамдар да, жеке аялдар дагы бактылуу болуп жашоону каалайт да, бактылуу болуп жашоону. Үйдө дагы бактылуу, жолдош менен да бактылуу болууну каалайт. Анан Куран ушундай нерсе дейт. Куран кайсы үйдө Куран окулса, ал үйгө береке кирет, ал үйгө ырыскы кирет дейт. Ал үйдө ушундай нур болот жана бактылуулук болот дейт да. Анан эми
именно ошол аял заты биз үйдө көп үйдө жүргөндөн, бала тарбиялагандыктан, үйдө отуруп Куран биз окугула деп кеңеш берем. Үйдө отуруп үйрөнгүлө, анткени үйдө ошол отуруп Куран көп окусак, үйдө отуруп гана биз рызкыны алып келебиз. Үйдө отуруп рызкыны, берекени алып келебиз. Үйдөгү ошол каалаган бактылык үйдө отуруп бул дүйнөдө жана акыретте да ошол бактылык жете алабыз да. Жана балдарга да биз өздөрүбүз Куран айтат го, Куран бул ким Куран балдарыңа Куран үйрөткүлө, Куран балдарыңа бардык нерсени үйрөтөт депчи. Жана биз да өзүбүз ошол Куранды үйрөнсөк, жана бардык нерсени үйрөнүп, туура үйрөнгөн болобуз. Анан балдарыбызга ошону үйдө отуруп Куран өзүбүз үйрөнүп балдарыбызга да үйрөтсөк, иншаллах балдарыбыз да туура илим, ошондо туура багыт алган болот. Куран ал нерсеге бардык нерсени туура тарбия болгонбуз да. Ошондо биз үйдө гана үйдө отуруп бактылыкту да таба алабыз да. Сонун сөздөр болду. Урматтуу жесиңдилер, бүгүн бизге Куран жана ага болгон мамилебиз боюнча жакшы бир маалыматтарды ала алдык деп үмүт кыламын, жана ар бирибиз ичибиздеги болгон суроолорго жооп таба алдык деп ойлоймун. Бүгүн күндө кимде ким Куранды жаңы баштап жаткан болсо, Аллах таалам ошол инсандын жүрөгүнө жана түшүнүгүнө жеңилдик берген болсун. Ал эми кимде ким жатта баштаган болсо, Аллах таалам пайдалуу кылып берген болсун. Ар бирибиздин үйүбүздө Курандын үнү жаңырап турсун деген жакшы ниет менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ал эми бүгүнкү биздин куттуу эфирдин коногу устаза Айдынай болду. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жакшылык, рызкы жана берекеттүүлүк тилөө менен биргеликте бүгүнкү эфирибизди аяктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا رمضان رمضان يا